Самара Каримова концертимде гимн ырдалып жатканда кыргыздар ыйлады. 23 октябрда Кремльде концерт берген ырчы. Самара Каримова массалык маалымат каражаттарга берген интервьюларына караганда, берген концерти жогорку деңгээлде өткөнүн билдирди. Концертти буюрса жакшы өткөрүп алдык. Биз ойлогондон да жогорку деңгээлде өттү деп чечим чыгарып жатабыз. Концертке келген эл азыркы учурда дагы социалдык тармакты талкуулашып, ыраазы болуп жаткандарын угуп, көрүп жатабыз. Чындыгында Кремльде концерт берүү оор, түйшүктүү, кыйын болду. Кремльге ырчынын бардыгы эле концерт бере бербейт экен. Концерттин жүрүшүнө 80ден ашуун оркестр, 40ка жакын шоу балет бийчилери өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Мындан тышкары иним Сагынбек Каримов жана италиялык ырчы Ингрид конок болушту. Биз концертке Орусиянын жана Борбор Азиянын элин күткөнбүз. Биз күткөндөй эле болду. Ар улуттун өкүлдөрү бизди мекендештерибиз келишти. Залга эл толуп, алар шаңдуу жана өзгөчө маанайда отурушту. Сахнага чыкканда гимнди аткарууда өзгөчө толкундануу болду. Анткени мекендештерибиз көздөрүнө жаш алышты, дейт ырчы Самара Каримова. Ырчы Москва шаарындагы мекендештерге ыраазычылык билдирип, концерттик зал 110% болгонун билдирди. Толкундануу сүйүүнү сыймыктануу менен баштады. Москва шаарындагы мекендештер чоң рахмат. Тазим сиздерге. Абдан жакшы колдоп бердиңиздер. Легендарлуу Кремль сарайында мекенибиздин гимнин жаңыртуу чоң максатым болчу. Биринчи Алла Таала, экинчи баарыңыздар колдодуңуздар. Зал 110%га толду деп Кремльдин жааматы айтып жатты. Кыргызы, вы молодцы, уже вы в Кремле, десе көзүмө жаш келип кетти, деп жазды ырчы. Маалымат булагы Элгези Чекиткейжи. Нурзат Токтосунанын постуна эң көп жактыруу басышты. Кыргыз маданиятынын мыктысы. Алып баруучу Нурзат Токтосунанын кызы тууралуу социалдык түйүнгө жүктөгөн сүрөтү эң көп жактыруу алды. Ага 26 миңден ашык колдонуучу жакты деген белгини басышты. Бекеринен балам балал болгондо билесиңдешпейт тура. Күндө бир кылыгың чыгып, дүйнө менен күндө бөлүшкүм келет. Араң карманам. Максат сүрөтүн чыгарба деп урушат. Сен бар жашообуз жаркын, биздин үйдүн ядросу деймин. Канча киши болсок да тегеректеп эле жүрмөй. Өмүрлүү, ыймандуу кыз бол. Ар бириңерге ушундай бакыт каалайбыз, деп жазды Нурзат айым. Белгилей кетсек, Нур Академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова эне болуу бактысын көп жыл күткөн эле. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Сыймык Бейшекеев жеке каналын ишке киргизди. Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын ээси. Белгилүү обончу Сыймык Бейшекеев өзүнүн каналын ишке киргизди. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Көптөн күткөн YouTube каналымды ишке киргиздик. Ушул шилтеме менен ачып кирип, каналга катталып, жаңырыларды, клиптерди биринчилерден болуп көрүп, сунуш пикирлерди айтып коюңуздар. Анда биздин жаңы ачылган каналга ийгилик каалап коюңуздар, деп маалымдады ырчы. Эскерте кетсек, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси Сыймык Бейшекеев 1974 жылы 9 сентябрда Токтогул районуна караштуу Бала Чычкан айылында төрөлгөн. Чыгармачылыгында Көлдүк кыз, Күзгүнөшөр, Шириним, Сары кыз, Энеке, Сүйүү, Саманчынын жолу аттуулары менен элге таанылган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.